Бүгүн Балчы шаарында Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуунун көйгөйлөрү жана келечеги аттуу маанилүү жыйын болуп өттү. Жыйынга жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча жооптуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, шаардык бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар жана студенттер катышты. Айланба жолдун тегерегинде 11 үйдү жындырып атпабы, билесиз да. Бул дагы чоң көйгөй болуп келген, республика боюнча болуп келген. Бул үй жындырылып, бүгүнкү күндө андан сырткары мына бул ушул ай ичинде жол жегине Кызыл көпүрөгө чейинки 20дай жол боюндагылар алынды. Андан сырткары 46 буга чейин алынып келинген, дагы иштер улантылат. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандагы жол кыймылынын коопсуздугуна абалы, жол кырсыктарынын себептери жана алардын алдын алуу боюнча чаралар талкууланды. Статистикалык маалыматтарга таянган докладтарда жол кыймылынын коопсуздугу боюнча көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин биздин урматтуу министр генерал-лейтенант Ниязбеков Улан Омакановичтан 2 айлык иш мерчемин алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарынын алдын алуу багыты боюнча жол кырсыктарын болтурбоо профилактика иштери боюнча ошо жергиликтүү жашоочуларга, жергиликтүү бийликтер менен чогуу биргеликте ошол түшүндүрүү иштери боюнча жыйындарды азыр өткөрүп жатабыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалык тарабынан жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган атайын даярдалган видео тасмалардан соң коомчулук тарабынан тиешелүү органын өкүлдөрүнө кызыктырган суроолор берилип, жооптор алынды. Биздин мектеп Аманбаев көчөсүндө жайгашкандыктан бул жерде чоң унаа жүргөнчү машиналар көбүрөөк өтөт. Бирок биздин гаилер эртең мененки саат 7-де ошол жол өтмөккө келишип, окуучуларды коопсуздугун алдын алуу максатында өз иштерин аткарып турушат. Анан мен ушул жерден бир суранып кетет элем. Ушул кээ бир чоң унаа айдооган шофёрлор ошо машиналарын аябай ылдамдыкта айдашат. Мына ошол ылдамдыктарын азайтса деп айтат элем. Анан бүгүнкү иш чарадан пайдаланып, мен ушу шаарыбыздын элине баары бирибиз ушул жол кырсыгын алдын алуу боюнча өзүбүздөн баштасак деп ойлойм да. Жол кырсыгына кабылган көптөгөн көрүнүштөр катталууда. Бул бизди өкүндүрбөй койбойт. Ошон үчүн урматтуу жүргүнчүлөр, урматтуу биздин коомубузда жашаган адамдарга кайрылат элем. Бул жерде жеке эле айдоочулар эмес, жеке жүргүнчүлөргө, жеке адамдарга да кайрылат элем, жөө жүргөн адамдарга дагы. Сөзсүз түрдө жол коопсуздугун канчалык сактасак, ошончолук өзүбүзгө кооптуу жашоону алып келебиз. Ар бирибиздин жашообуз өзүбүздүн колубузда демекчимин. Белгилей кетсек, мындай жолугушуулар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин укук бузуулардын, кылмыштуулуктун жана жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган 2 айлык иш мерчеминин алкагында өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүүдө.